Мына күнүбүздүн дагы бир жаңы барагы ачылды. Ушул кутмандуу күндө силер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп турганыма кубанычтамын. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен, сүйүктүү окуучуларым. Эмесе 6-класстын кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен мен Ибраимова Назгүл Исаевна, номер 38 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Биздин чокусу асман тиреген бийик тоолорубуз көргөндүн көз жоосун алгыдай керемет тартуулап турат балдар. Кыргыз ала тоосунун жайгашкан абалы тууралуу сүйлөм түзүп көрөлүчү. Кыргыз ала тоосу түндүк теңир тоодогу ири кырка тоо. Ысык көлдүн батышындагы Кызыл Омпол тоосунан Тараз шаарына чейин созулат. Балдар, силер байкагандай, бул сүйлөмдөрдө энчилүү аттар берилген. Алар сүйлөмдүн башына же ортосуна жайгашканына карабастан баштамга менен жазылып турат. Демек, энчилүү аттар дайыма сүйлөмдө баштамга менен жазыларын билебиз балдар. Дагы кандай сөздөр баштамга менен жазылат? Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушул тууралуу болмокчу балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы баштамгаларды жазуунун, ташымалдап жазуунун эрежелери. Бүгүнкү сабакта балдар баштамгаларды жазуунун, ташымалдап жазуунун эрежелери тууралуу маалымат аласыңар. Сөздөрдү муунга туура ажыратууну эске алып, туура ташымалдоого машыгасыңар. Жазуу кебиңерде баштамга менен ташымалды туура колдоносуңар. Балдар, энчилүү аттар кандай жазылат? Азыр көңүл бөлүп экранды карайбыз. Балдар, биздин кооз жаратылышыбыздын элесин чагылдырып, дагы сүйлөмдөр түзүп көрөбүз. Жергебиздин жаратылышы абдан кооз, өзгөчө чокусу асман тиреген бийик тоолор. Бул сүйлөмдөрдө баштамга менен жазылган сүйлөмдөрдү мен өзүнчө белгилеп койдум. Себеби бардык сүйлөм баштамга менен жазылат деген эреже бар балдар. Кийинки мисалды карайбыз балдар. Сүйлөмдүн же энчилүү аттын башына келген созулма үндүүнүн биринчи тамгасы баштамга, экинчи тамгасы кичине тамга менен жазылат деген эрежеге баш ийип, ушул сүйлөмдөрдү жаздык. Аалы Токонбаев акын деген сүйлөмдө балдар, аалы деген сөздүн башында созулма үндүү келди. Силер байкагандай, биринчиси баштамга менен, кийинки а кичинекей тамга менен жазылды. Уулум, ата-эненин акысы менен урматын сактай бил деп атанын батасы айтылып жатат балдар. Бул жерде дагы силер байкагандай, у деген созулма үндүүнүн биринчиси баштамга, кийинкиси кичинекей тамга менен жазылды. Биз бул эрежелерди жазуу кебибизде сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Бул силер экранда көрүп турган инсандар балдар, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, белгилүү, атактуу инсандар. Адамдардын атынын жазылышына көңүл бургула. Токтогул Сатылганов, Бүбүсара Бейшеналиева, Алыкул Осмонов. Өзүңөр байкагандай, адамдардын аттары дайыма баштамга менен жазылат. Географиялык аттар, жер суунун, тоолордун аттары дагы дайыма баштамга менен жазылат балдар. Бишкек шаары, Тянь-Шань тоолору, Ысык көл көлү. Бул жерде силер байкагандай, тоонун, шаардын жана көлдүн аталышы аталды балдар. Бардыгы баштамга менен жазылууга тийиш. Адабий чыгармалардын
газета журналдардын аттары баштамга менен жазылат балдар. Силер экранда көрүп тургандай, Акул Османовдун Ысык көл чыгармасы баштамга менен алынды. Биринчи мугалим Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Андан кийин Кыргыз туусу гезиттин аты. Демек, бардыгы энчилүү ат болуп, баштамга менен жазылды. Жан жаныбарлардын энчилүү аттары дагы баштамга менен жазылат балдар. Силер байкагандай, Борсулдак деп биз үйүбүздөгү күчүбүздү атап койсок, жазууда биз аны баштамга менен жазууга тийишпиз. Андан сырткары биз үй жандыктарына ар кандай өзүнө тиешелүү аттарды коюп алабыз. Биз Кулатай деп койдук бул күлүктүн атын. Демек, Кулатай деген дагы жазууда баштамга менен жазылууга тийиш балдар. Астрономиялык энчилүү аттар дагы баштамга менен жазылат. Бул силерде экрандан көрүп турган Марс планетасы. Эсиңерге салып коюшуңар керек. Бул планетанын аттары дагы сүйлөмдүн ортосуна келсе дагы, аягына келсе дагы сөзсүз түрдө баштамга менен жазылыш керек балдар. Андан сырткары белгилүү даталардын, майрамдардын аттарынын биринчи сөзү баштамга менен жазылат. Мисалы, 9 май жеңиш күнү. 1 сентябрь билим күнү. Байкадыңар балдар? Бул жерде биз жөн эле сүйлөмүбүздө жеңиш күнү тууралуу кеп кылып аткан болсок, кичинекей тамга менен жазмакпыз. Бул жерде даталуу күндүн аты аталып жаткандыктан баштамга менен жаздык. Билим күнү дагы ошондой эле. Эгер биз билим жөнүндө жөнөкөй эле сүйлөм менен айтып аткан болсок, билим деген кичинекей тамга менен жазылышы мүмкүн болчу, бирок бул жерде майрамдын, даталуу күндүн аталышы болгондуктан 1 сентябрь билим күнү деп биз билим деген сөздү баштамга менен жазганыбызды байкадыңар балдар. Эми бул силер көрүп турган балдар Кыргызстандын картасы. Силер жакшы билесиңер, Кыргызстан кайсы өлкөлөр менен чектешип турат. Биз ушул энчилүү аталыштарды алдыда карап көрөбүз. Кыргызстандын чектеш аймактары. Кыргызстан түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан менен, батышынан Өзбекстан менен, түндүк батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан менен, түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай эл республикасы менен чектешет. Көрдүңөр балдар? Кыргызстан мамлекетинин башка кайсы мамлекеттер менен чектеш абалда турганын биз бул сүйлөмдөр аркылуу билдик. Бул жерде белгиленип турган баштамгалардын бардыгы энчилүү ат болгондуктан баштамга менен жазылып белгиленип турат. Балдар, Кыргызстанда 7 област бар экенин баарыңар билесиңер. 7 областтагы бардык кыргыз эли качан биримдиктүү, ынтымактуу болгон күндө гана биздин мамлекетибиз өнүккөн мамлекетке айланат. Демек, баарыбызды мен ынтымакка чакырып кетким келет. Ошол 7 областтын аты башкача аталганы менен баарыбыздын максатыбыз бир, мекенибиз бир, тилегибиз бир. Демек, алдыдагы видеодо силер ошол областтардын аталышындагы, жазылышындагы өзгөчөлүктөрдү байкап отургула. Tarixi var neçin, ıntımağıda
Кыргыз тилинде сөздө канча үндүү тыгыш болсо, ошончо муун болот деп айтылат балдар. Сөздөрдү муун боюнча ташмалдап жазабыз. Бирок дайым эле муунга кандай бөлүнсө, ошол боюнча ташмалдана берет болду экен. Алдыда биз ушулар тууралуу карап көрөлүчү. Жазып жатканыбызда сөздөр сапка батпай калышы мүмкүн балдар. Биз бул учурда эмне кылышыбыз керек? Мындай учурда сөздү жаңы сапка бөлүп жазууга туура келет. Сөздү кийинки сапка бөлүп жазуу ташымал деп аталат. Биз алдыда балдар сөздөрдүн кайсы учурда туура ташмалданары тууралуу мисалдарга көңүл бөлөбүз. Биринчи учурду карайбыз. Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүү тартиби боюнча ташылат. Мисалы, китебимди деген сөздү ки-те-бим-ди муунга кандай бөлүнсө, дал ошондой ташмалга алынат. Көпөлөк деген сөз көпөлөк. Демек, бул сөздү жазып атканда сапка батпай калган тамгаларды кийинки сапка ушул муун аркылуу ташысак болот. Экинчи учурду карайбыз. Созулма үндүү бир гана муун. Ошол себептен бири-биринен ажыратылып ташмалданбайт. Бул жерде силер көңүл коюп карашыңар керек балдар. Ташмалданбайт деп айтылып атат. Демек, майрамдык маанай деген сөздү карап көрөбүз. Маанай деген созулма үндүүдө созулма үндүү эки жака ташмалга алынбайт. Маанай болуп ташмалданыш керек. Майрамга каалоо дегенди карайбыз. Бул учурда дагы а деген созулма эки жака бөлүнүп калбаш керек. Каалоо болуп ташмалга алынууга тийиш. Үчүнчү учурду карайбыз балдар. Эки муундан турган сөздөр ташмалга алынбайт. Мисалы, эшик деген сөз. Биз бул жерде сөздөрдү муун боюнча ташмалга алабыз деген сөзүбүзгө туура келбей турган учурду байкап атабыз балдар. Эмне себептен? Себеби бул эшик деп эки муунга ажырайт, бирок эшик болуп ташмалга алынбайт. Себеби деген жалгыз үндүү саптын бир жагына калбашы керек. Экинчи сөздү карайбыз. Ары. Бул дагы эки муундан туруп атат, бирок деген созулма үндүү саптын бир жагында жалгыз калганга болбойт. Жем. Мында дагы эки муундан турган сөз болгонуна карабастан ташмалга алынбай турганын билдик балдар. Уна деген сөз дагы дал ошондой. Эки муундан турат, бирок ташмалга алынбайт. Кийинки учурду карайбыз балдар. Йоттошкон тамгалар менен келген муундар бөлүнүп ташылбайт. Мисалы, кое дегенде дагы эки муун болсо дагы йо тамгасы жалгыз саптын бир жагына калбаш керек. Сыя, бою, чие бардыгында тең йоттошкон тамгалар ташмалга алынбаш керек деген эрежени көрдүк балдар. Кийинки учурду карап көрөлү. Ичкертүү, ажыратуу белгилери өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүнүп ташылбайт. Подъезд, разъезд деген сөздөрдү карай турган болсок, эреже боюнча өзүнөн мурдакы үнсүздөн бөлүнбөш керек. Мындай ташмалданбайт. Бул экранда жазылып бөлүнүп турган ташмал туура эмес деген сөз балдар. Муну биз туура ташмалга алыш үчүн подъезд. Езд өзүнчө кийинки сапка түшүш керек. Разъезд. Мында дагы езд экинчи сапка түшөт, ажыратуу белгиси биринчи сапта калат. Демек,
эрежени жакшылап эстеп калабыз балдар. Кийинки учурду карайбыз. Үндүү тыбыштардын арасына келген окшош эки үнсүз тыбыштар бири-биринен ажыратылып ташылат. Мисалы, канаттуу, баккан. Канат деген уңгуга туу деген мүчөнүн уланышы менен эки ты катары келип калды. Демек, ташмалда эки ты эки жакка бөлүнүүгө тийиш. Андан сырткары балдар, башкы тамгаларынан жана муундарынан кыскартылган сөздөр ташмалданбайт. Мисалы, БГУ деген кыскартылган сөз бул Бишкек гуманитардык университети. Биз кыскарткан абалында БГУ деген сөздү жазып келатып, БГ деген жерден сап бүтүп калса, Уну кийинки сапка ташып алганга болбойт. Себеби бул кыскартылган сөз. КТРК. Мында дагы КТ деп туруп, РКны кийинки сапка ташмалдап алганга болбойт балдар. Башкача айтканда, бардык башкы тамгасы аркылуу кыскартылган сөздүн бардыгы ташмалданбай жазылууга тийиш. Андан сырткары муундарынан кыскартылган сөздөр. Филфак. Бул филологиялык факультет деген сөздүн кыскартылган варианты. Мында дагы фил деп туруп, саптын кийинки бөлүгүнө фак деген сөздү ташмалдап койсок болбой калат балдар. Мамтил, мамлекеттик тилди дагы кыскартылган абалында биз ташмалга ала албайбыз. Андан сырткары балдар, биз жазып жатканда адамдардын аты жөнүн ташмалдаганга туура келет. Бирок эреже боюнча адамдын аты жөнү ташмалга алынбаш керек. Мисалы, Бакен Кыдыкеева деп жаза турган болсок, Б деп биринчи сапка жазып, экинчи сапка Кыдыкеева деген фамилиясын кетиргенге болбойт. Алыкул Осмонов А деп биринчи сапка жазып, Осмоновду кийинки сапка жазганга болбойт. Ал эми бул эки каарманды силер жакшы билесиңер балдар. Бакен Кыдыкеева Кыргыз элинде аттын кашкасындай таанымал актриса экенин билесиңер. Алыкул Осмонов белгилүү акын. Деги эле бардык эле адам баласынын атын биз ташмалга албайбыз деген эреже бар балдар. Кийинки учурду карайбыз. Сандан кийин келген километр, дециметр, метр, тонна, килограмм, грамм, литр деген сөздөр кыскартылып КМ, ДМ, М, Т, КГ, Г, Л сөздөрү менен берилет. Буларды дагы биз ташмалга алып жазганга болбойт. Мисалы, 15 сантиметр сызгыч деп жаза турган болсок, 15ти биринчи сапка, сантиметр деген сөздү кийинки сапка ташып кетсек болбой калат балдар. Сөз түрдө СМ деген сөз кыскартылып жаткан үчүн 15 деген сандын жанына жазылууга тийиш. 5 килограмм алма дей турган болсок, 5ти биринчи сапка, КГ деген кыскартылган сөздү кийинки сапка алып кете албайбыз. 3 литр банка десек дагы, 3тү биринчи сапка, Л деген тамганы экинчи сапка жазып кете албайбыз. Демек, кыскартылган сөздөр сандын жанында турууга тийиш. Балдар, кыргыз тилинин жазуу эрежелери деген эмне? Биз жазып жатканда ой келди эле, каалагандай жаза берсек, же сүйлөгөнүбүз боюнча жаза берсек туура болот беле? Албетте туура болбойт. Биз кайсыдыр бир эрежеге баш ийип жазышыбыз керек. Демек, ошол эрежелерди иштелип чыккан жыйындысы кыргыз тилинин жазуу эрежелери деп аталат. Силер экрандан көрүп турган кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча чыккан китептер. Демек, биз ошол соңку чыккан эрежеге баш ийип жазууга тийишпиз. Алдыда биз тест менен иштейбиз. Баш тамганын туура колдонулушун табабыз. Төштүктүн жоого минген аты чал куйрук. Каникулда Ташырабадка бардык. Сулайман тоо Ошто, Ак Буура суусунун жээгинде жайгашкан. Балдар, 3 сүйлөмдөн силер көңүл коюп жакшылап карагыла. Баш тамгалар туура коюлган сүйлөмдү табабыз.
Таптыкпы балдар? Албетте, бул 3-чү сүйлөм Сулайман тоо Ошто Ак Буура суусунун жээгинде жайгашкан деген сүйлөмдө Сулайман тоо энчилүү ат баштамга менен жазылып турат. Ош деген энчилүү ат баштамга менен жазылып турат. Ак Буура деген энчилүү ат баштамга менен жазылды. Ал эми биринчиде Чал куйрук деген энчилүү ат кичинекей тамга менен жазылып калды. Экинчи сүйлөмдө Ташрабат деген энчилүү ат кичинекей тамга менен жазылып калды. Силер туура жообун тапканга аракет кылдыңар балдар. Кийинки суроону карап көрөлү. Туура ташмалданган сөздөрдү табабыз. Баары, мага, келди, каттар, чие, алдым. Экөө тең туура ташмалданган сөздү таап көрөбүз балдар. Таптыкпы? Туура айтасыңар балдар. Келди, каттар деген эки сөз ташмалга туура алынды. Ал эми биринчи сөздү эмне үчүн туура эмес? Баары дегенде созулма үндүүнү эки жака бөлгөнгө болбойт деген эрежеге баш ийип атабыз. Үчүнчү сүйлөмдө чие деген сөз туура эмес ташмалга алынды, себеби йоттошкон тамга саптын экинчи жагына түшпөйт деген эрежеге баш ийдик. Кийинки сөздөрдү карайбыз балдар. Филфак, жазат, подъезд, боёк, пайда, малчы. Бул 3 бөлүктүн кайсынысы туура балдар? Албетте, 3-чү бөлүктөгү сөздөр пайда, малчы деген сөзүбүз туура варианты. Себеби филфак деп муундап бөлүнгөн сөздөрдү ташмалдоого болбойт. Андан сырткары ажыратуу белгиси менен келген сөздү өзүнөн мурдагы үнсүздөн ажыратууга болбойт деген эрежеге баш ийдик. Силер туура жоопту тапканга аракет кылдыңар, азаматсыңар балдар. Эми өз алдынча иштегенге тапшырмалга. Экранда берилген сөздөрдүн туура эмес ташмалданганын тууралап ташмалга алып жазабыз балдар. Бул жердеги дефистердин баарын силер ташмал деп түшүнгүлө. Коюу, таарынуу, уулум, кайраттуу, дарыя, айоо, кел, буу, Бириккен Улуттар Уюму деген сөз. Төлөгөн Касымбеков, Петкеңеш, подъезд, агент деген сөздөр. Бул сөздөрдү жазып же телефонуңарга сүрөткө тартып алгыла. Эми сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта балдар биз баштамгаларды жазуунун эрежелерин үйрөндүк. Аларга кеңири мисалдар аркылуу токтолуп өттүк. Андан сырткары ташмалдап жазуунун эрежелерин билдик балдар. Дайым эле муунга бөлүнүш аркылуу ташмалга алына бербей турган сөздөрдү дагы мисал аркылуу көргөздүк. Алардын өзгөчөлүктөрүн билдик. Текст менен жана көнүгүү менен иштедик балдар. Бул биз жогоруда иштеген көнүгүүлөрдүн бардыгын, мисалдарды эсиңерге түйүп, силер жазуу кебиңерде туура колдоно жүрүшүңөр керек. Китепти көп окуган адам эч нерсе окубаган адамдан алды канча жогору турат деп Белинский айткан экен. Кандай таамай айтылган сөз балдар. Демек, китеп окугандан, билим алуудан эч качан чарчабагыла. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Менин сабагыма көңүл бурганыңарга ыраазычылык билдирем. Эмки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.